Муфтийликтен учурунда бир көзгө көрүнө турган бир чоңураак жумуштарды айтып өтсөңүз, кандай жумуштар болду жалпы жолунда? Болуп турганда ушундай бир туура эмес бир багыттарды кылып коюп туруп ушундай болуп калдык деген нерсеге келбеш керек да. Эми күнү түн уктаган жокпуз, чынын айталы. Түздүктүү бир ишендире турган, көңүлүн бир тынчтандыра турган бир жакшы себеп айта аласызбы? Бир-эки эмне үчүн кеттиңиз? Анан өзүмдүн кээ бир шарттарыма, бир аз ден соолуктарым чыңайын. 10 муфтий алмашышы бул биз кыргыз эли устаздардын урматын ордуна кое албай жатабызбы? Же жумуштун ордугунан көпкө чыдаш кыйынбы? Аалымдарыбыз да муфтий бол дегенде качып баягы кой бул түйшүгү биринчи, түйшүгү экинчи, мунун жоопкерчилиги бар. Кудай астында жоопкерчилик бар. Сиз кызматта турганда эң оор абал кайсы? Балким эң оору убакыт жоктугу же уйкудан, балким билип билбей жала жаап жаза бергенсиң пикирден улам. Эң оор нерсе бул баягы Кудай астындагы жоопкерчилик. Өзүңүздүн келип бетиңизге бирөөлөр айта алдыбы? Айталды. Же ачыктагы жала жапкандар болдубу сизге? Ачык жала жапкандар да болду. Биздин президенттин динге болгон көз карашы кандай экен? Буга артыкчылыгы көбүнчө элге сурап, Кудайым ушу элибизди аман кыл, жаштарыбызды билимдүү кыл деген сөздөрдү мынтип угуп кетип аттым да бир жерлерде. Ясин сүрөсүн, Курандын аяттарын оркестр менен музыкага салып урлап жатышат. Бул кандай, туурабы, туура эмеспи? Бул музыкага салып ал нерсе менен ойнобош керек. Носкиге маск тартуу 4 мазхабтын бирөөндө барбы? Азыр эмес, биздин кадимки Биздин носкиге тарткан болбойт. Ассаламу алейкум достор. Биз кайрадан эфирдебиз. Бүгүн бизде конокто экс муфти Замир Кары Ракиев устаз келди. Ассаламу алейкум устаз. Алейкум ассалам. Кош келипсиз. Чоң рахмат. Алтындай убактыңызды бөлүп бизге келишим бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Чынында бизге интервью берет деп биз ойлогон жокпуз. Бул дагы жөнөкөйлүктүн белгиси деп билебиз. Убакыт өткөрбөй биз суроолорду баштасак. Алгач туулган айылыңыз, бала чагыңыз жөнүндө бир кыска айтып өтсөңүз, ушул диний тарапка бала чакта эле бир кадам ташладыңызбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah вассалату вассаламу ала расулилlah. Мен Нарын областынан Кочкор районундагы Шамшы айылынан болом. Өзүм 1978 жылы 15 февралда ошо жарык дүйнөгө келгенмин. Ошо айыл жергесинде өсүп чоңойдук. Кудайга шүгүр, ошо биздин ата-бабаларыбыздын баардыгы ошо дин тутунган адамдар. Атабыз дагы ошо айылдын имамы болгон, чоң атабыз дагы ошондой чоң аалым киши болгон, ошондой жалаң ошондой бир Куран окуп, ошо дин тутунган аалым аталарыбыздын урпактарыбыз. Ошонун себебинен дагы ошо кичинекей учурларыбызда ал кезде билесиздер, баягы советтик доордун акыркы мезгилдеринде биз жашап калдык, ошо кезде бала кездерибиз эле. Бирок ошо кезде эле ошо атабыз үйдө дайыма Куран окуп, ошо дуа кылып, ошо балдарымдан бирөө ошо Куранды улантып кетсе деген тилектери бар эле. Анан мен үйдө 7 тууганмын. 7 туугандан эң акыркысы ошо биздин доорго Кудай насип кылып туш келип калды. Мына ошо биз 11-12 жашка чыкканыбызда эгемендүүлүк келди. Андан кийин динибизге ошол менен ошо эркиндик келди. Ошол учурларда ар жерлерде баягы медреселер окулуп, медреселер окутуп баштады. Ошондо атабыз биринчи баягы Куран тамгаларын таанытып, андан кийин мени Балыкчы шаарына алып келип берип, Балыкчы шаарында азыр деле ошо устазыбыз бар, биринчи алиф б деп ошо баягы мындай айтканда арабча алифбени окуткан устазыбыз Чойбек Дамылда деп Балыкчы шаарынан канча жылдан бери, бир 40 жылга жакындады окшойт. Ошол жерде имам болуп иштеп келинет. Ошол кишинин колунда канча бир ай ошо Муаллим Сани деген бизде китеп бар эле. Экинчи мугалим деп коюшат эле ал китепти. Ошо Куранга жетелеп, Куранга киргизүү китеби. Ошо Муаллим Саны окуп, андан кийин ошо окууну бүткөн, орто мектепти бүткөнүбүздөн кийин ошо Бишкек шаарында ал кезде бир 3-4 эле мечит болот эле. 95-жылы ошо биздин Гоголь Московский көчөсүндөгү биздин Борбордук мечит, андан кийин ошо Төкөлдөштө, анан бир 3-4 жерде мечит бар эле. Ал кезде ошо кыйын эле. Анан атам алып келип, ушул жерде окуйсуң, ушул жерде Куран жаттайсың деп таштап кеткен.
ошол учурларда анан мечитте ары бери басып жаш баламын, эмне кылышымды билбей эле ачка ток ошентип жүргөн учурларымда баягы Куранга болгон ынтызарым бар эле. Ошо күндүр түндүр дебей Куран окуйт элем. Ошо Куранга түшүп калган элек да ошондо бир парача Куран жаттап калган учурларыбыз. Ошол кезде Абдулмажид Караке деп өзү Уйгур улутунда ошо Лебединовка айылында жашап өтүп кетти ал киши. Ошо центральный мечитте бир 30 жылдан ашык имамдык кылган кары адам эле. Ошо киши мынтип карап жүргөнүмдү карап анан келчи мен сага Куран жаттатайын деп өзүнүн ошо мечиттин ичинде кичине бир кабинети бар эле. Ошол жерге киргизип анан Куран окууну ошол жерде ошо кишиден баштадык. Ошо менен ошол кишинин колунда Куран жаттап тиги 98-99 жылга чейин Куранды толук ушул жерде жаттап бүтүрдүк. Бүтүрүп анан бизде динибизде баягы ошо таравих намаздарында Рамазан айларында кел таравих окуйбуз. Ошо ал киши ошо таравихке Куранды хатым кылгандарды үйрөтүп өтө чоң устаздык кылды. Алла рахмат кылсын, ошо жылдары ал киши өтүп кетти. Ошентип 99 жылга чейин ушул жерде Куран жаттадык. Андан кийин ал учурларда баягы дин жаңы келип, элибиз баягы динди түшүнүп-түшүнбөй, элдин эле эң эле динден түшүнүгү бар эле ушу дааратты кандай алам, кантип намаз окуйм, атам түшүмө келип калды, бир Куран окутуп коюш керек эле деген эле деңгээлде эле элчи. Анан ачка ток эле ошол учурларда азыркы кезде эми ошондон пайдаланып айтып коюшум керек, медреселерде Кудайга шүгүр бизге дин келип, эл дин менен жашап, сугарылып, медреселердеги жашоолор азыр үйдөгү жашоодон үйдө турат. Ошо ал учурларда ачка ток ошо бир бөлкө алат элек, ошону бир жумага бөлүп жеген учурларда болду эле. Ошол окуп жүргөн учурларыбызда ал кезде раматылык Чубак ажеке бар эле, мурунку муфти Максат ажы, ушуга окшогон дагы баягы ал кезде жаш жигиттер эле, алар да башка жерде илим окушат эле, алар арабча үйрөнөбүз деп. Мен бир бурчта Куран жаттайт элек, бирок ошо ачка ток калып ушундай күндөр өттү. Андан кийин Кудайга шүгүр, бирок ошол күндөр дагы өтө таттуу күндөр экен. Бул дин үчүн кылынган кайрат, дин үчүн кылынган эмгек деген бул өтө чоң нерсе. Ошондой бир аз кыйынчылык, бир аз ачка ток калуу, жетишип жетишпей жашоо дагы өзүнчө бир мөмөлөрүн берет экен. Ошол күндөрдү азыр дагы болсо сагынам. Андан кийин 99-жылдын аягында, декабрь айында баягы чет мамлекетке адамдар чууруп калды ал кезде, билесиздер. Баягы жаңы эгемендүүлүк келип, биздегилер да жашоо дагы ал кезде бир ушундай тартыш жашоо эле адамдарда. Анан адамдар Египетке жөнөдү, Саудовская Аравияга, Туркияга, Пакистанга ошентип жөнөгөн сайын биздин да көзүбүз күйөт, биз да ошол жакка барып окуйт бекенбиз деп. Ошентип анан насип кылып ошо 99-жылдын аягы 2000-жылдын башында ошо Египет мамлекетине бардык. Египетте ошо ал жерлерде баягы барып дираса хасса деп коет. Подкурс мындай айтканда барып арабча үйрөнүп 1 жыл жүрүп, анан экзаменге кирилет. Экзаменде анан ал кишилер аяктыкы дароо баягы университетке таштабайт. Билим деңгээлиңе жараша орто мектепке мектепти кайра кайталап окудук. Ошондо санавия деп коет, баягы 8, 9, 10, 11 классты окута турган ошондой программа кире турган школ мындай айтканда. Экзамен бергенибизде өзүбүздүн деңгээлибизге жараша ошо санавияга таштады. Санавияда 3 жыл окуп, аны бүтүрүп, кайра международный баягы эл аралык мектепти да кайра кайталап бүтүрдүк. Анын да аттестатын алып, андан кийин анан Ал-Азгар университети бар. Египетте өтө тарыхы узун болгон ушундай ислам университети. Ошол жерге тапшырып, усулу дин негиздери деген факультет, ошонун тафсир бөлүгүнө, бул Курандын баягы түшүндүрмөсү, Куран илимдери тууралуу баягы билим бере турган ошондой бөлүм бар. Ошол бөлүмдө ал жерде университет бакалавр 4 жылдык ошо 2007-жылы аяктап, андан кийин кайтып келдим. Кайтып келген учурларыбызда бул жерде медреселерде иштедик, мугалимдик кылып, ошону менен бирге биздин БГУ Бишкек гуманитардык университетинде баягы эл аралык байланыштар бөлүмүндө, африканистика бөлүмүндө ошол жерде магистратураны бүтүрдүк. Азыркы учурда
дагы баягы илим үстүндө дагы улантып, илимибизди дагы бир докторлукка аракет кылган учурларыбыз Кудайым буйрса, ушундай өмүр таржымалыбыз ушу. Эми Кудайым буйрса, анан ошентип иштеп, мына элибизге кызмат кылып келгенибизге 2007-жылдын сентябрь айында кайтып келди керек. Мына 2024 болду. Ортодо бир топ эле жыл өтүп кетти, бир 16-17 жыл толуп мына элибизге кызмат кылып атабыз. Кудайым ошо кылган кызматтарды кабыл кылсын, Алла таалам эки дүйнөдө жүзүбүздү жарык кылсын деп ошо тиленгенибиз ушул. Жалпы жолунан эсептегенде ошондо Кыргызстанда канча жыл, чет жакта канча жыл окудуңуз? Кыргызстанда 4 жыл Куран жаттадым. Андан кийин Египет мамлекетинде 7 жыл окудум. Ошонун баардыгы бирге. Жалпы 11 жыл. 11 жыл ошо. Уул кыздарыңыздын арасынан дин илимин алгандар барбы, Куран жаттагандар? Мен эки кызым бар. Экөө тең Египетте төрөлгөн эле. Мен ошо Египетте барганымда 1,5 жыл өзүм жүрүп, кийин келип, анан шарттарга байланыштуу үйлөнүп, үй бүлөм менен кеткенмин. Андан кийин бир 5-6 жыл үй бүлөм менен ошол жерде жашадык. Эми Алланын буйругу менен ошол жерде Амина, Амира деп эки кыздуу болдук. Анан кайтып келгенибизде бул жерде Алла таалам насип кылып Мухаммад Али деген уулум бар. Азыр кыздарым дагы багы дин илимине сүңгүп окуган жок. Өздөрүнүн тандоосу болду, бирок дайыма биз динди карманып жашаган үй бүлөбүз. Дайыма намаздарын окушуп, ошо диндин тегерегинде жашашат, башка окуу жайларда окуп атышат. Мухаммад Али уулум дагы азыр ошо Куран жаттатуунун үстүдөбүз. Эми школдо баягы мектепте окуган менен ошону менен биргеликте Куран жаттатып атабыз. Эми Кудайым буйруп, Алла тааладан тилегенибиз ошо Куранды толук жаттап, динден терең түшүнүгү болсо экен, келечекте бир аалым болсо деген тилегибиз бар. Алла таалам жеткирген болсун. Жакынкы көп күн өтө элек муфтилик кызматты тапшырдыңыз. Ушул боюнча бир суроолорду берейин деп турам. Алгачкы суроо, муфтиликтин учурунда бир көзгө көрүнө турган бир чоңураак жумуштарды айтып өтсөңүз, кандай жумуштар болду жалпы жолунан? Жакшы иштерден. Бул маселеге киришten баштап, ошо 21-жылы ошо баягы эски муфтибиз кызматтан кеткен учурларында, анан баягы уламалар, аалымдар кеңеши эми тагдырыбызда бар экен, өзүмдүн негизи эле баягы ал жерде эч үмүтүм да жок эле, бирок аалымдар кеңеши тандап ошо муфтилик кызматты аткарасың деп койгон эле. Ошого 3 жылга жакын убакыт болду. Мына кеткенибизге, кызматты аман эсен тапшырып алганыбызга мына бүгүн 10-11 күн болуп атат. Кудайга шүгүр. Бирок ошо муфтилик кызмат биз келген учурларда азыр көрүп атасыз. Мен илгерки учурларда 90-жыл менен 2000-жылдын ортосундагы элдин динге болгон түшүнүгүн айтып өттүк. Анткени ал кезде дин бир гана үйлөрдө жашалат эле. Анча-мынча кишинин үйлөрүндө гана жашайт эле. Азыр деген дин каякта жашап атат? Дин коомчулукта жашап атат. Дин жалпы жашап аткан чөлкөмүбүздүн жашоосуна кирип кетти. Дин базарга кирсең дин, адамдардын бардыгы адал, көчөлөргө тамактанга кирсең дин, банкка барсаң дин, үйгө келсең дин, көчөгө кайсы жерге барбасаң дин менен жашоо болуп калды да. Ушундай учурларда эми тагдырыбызда ушундай учурларда муфтилик кызматты алдык. Ошондон баштап эми колубуздан келишинче аракетибизди кылдык. Эми биздин баягы ата бабабыз тутуп келген мазхабыбыз бар. Мазхаб бул жолубуз, дин тутуу жолубуз. Бул Ханафи мазхабы деп коюлат. Азыр эми ар түрдүү мазхабтар, ар түрдүү агымдарда болуп кетпедиби, билесиз да, элдин чочулаганы да бар. Ошон үчүн келечекте бизден мына 30 жылдан бир аз убакыт өттү, эгемендик алгандан, динибизге эркиндик келгенден баштап, ошондо адамдардын деңгээли канчалык өсүп чоңойду. Мисалы үчүн Кыргызстанда биздин карыларыбыз дүнүйөлүк конкурстарда биринчи месталарды алган. Эң жакшы окуйт деп 10 карынын ичине бир карыбыз кирди дүйнө боюнча. Биздин мисалы үчүн ошол эле Раматылык Чубак ажакебиз Орто Азияда бир кайрыла турган жалгыз адамга айланды, көрдүңүз да. Ушунчалык диндин деңгээли өсүп чоңойду. Азыр 100дөн ашык медреселерибиз иштеп аткан, жаш аалым жигиттерибиз өсүп чоңойду да. Дин ушунча келди. Эми дагы бир 30 жыл өтсө кандай болот?
дагы Кудайым буйрса такыр биз элестетпеген нерсе болот. Бирок ошо кездеги урпактар биздин бетибизге түкүрбөшү керек. Ушулар бир муфти болуп турганда ушундай бир туура эмес бир багыттарды кылып коюп туруп ушундай болуп калдык деген нерсеге келбеш керек деп эми күнү түн уктаган жокпуз, чынын айталы. Баягы муфтийлик кызматта өзүнчө бир Кудай астында дагы жоопкерчилигиң бар, эл астындагы жоопкерчилигиң бар. Бул өтө оор кызмат, өтө назик, өтө барктуу да кызмат. Ошондой кызматта аркаладык. Кудайга шүгүр, колубуздан келишинче ошо Ханафи мазхабка элибизге түшүндүрүү үчүн миңдеген иш чараларды өткөрдүк. Матуриди акыйдасы деп, баягы жүрөктөгү ишенич илими болгон илимди акыйда илими деп коет. Ошондой матуридия деп биздин ата бабабыз тутуп келген акыйдасы бар. Ошо акыйданын тегерегинде деп. Андан кийин билесиздер, биздин Кыргызстанда деги эле элибиз, шан шөкөттү жакшы көргөн элибиз, ысырапкөрчүлүктү аябай чегинен чыгара жакшы көргөн элибиз да, муну айталы. Ошо ысырапкөрчүлүк тууралуу Кыргызстанда түрө кыдырдык. Барбаган район, барбаган жерибиз калган жок. Бардыгына түшүндүрүп, той тамашада, өлүм жетимде бул нерселердин бардыгын элибизди араладык, канчалаган. Эми бир кишиге жакпаса дагы бир кишиге жагар. Адам канча кишиге сүйлөп отуруп түшүндүрүү жолу менен болот экен да, дин өзү түшүндүрүү. Андан тышкары мына 2 жолу чоң эл аралык конференция өткөрдүк. Башка чет мамлекеттерден, ондогон мамлекеттерден чоң муфтийлерди, окумуштууларды ушул жерге келип, динибиздин улуулугун баалап, андан тышкары мына 3 жолу международный эл аралык Куран конкурсун биздин Кыргызстанда өткөргөнгө жетиштик. 30 мамлекетке чейин адамдар келип ушул жерде жерибизди таанып, алардын келиши менен эмне болот? Бул өткөрүп коюш өзүнчө бир маселе, бирок ал өткөргөндө бул башка бир ыр конкурсу же башка бир мода көргөзүү конкурсу эмес да, бул Куран конкурсу деген нерсе бизде адамдарды өстүрөт. Ошолордун дубасы, ошончо жерден басып келген мусафирлар жалаң иши Куран окуган чоң шейхтерди чакырып, ушул жерде ийгиликтерге жетише алдык. Андан тышкары мына бизде 3,5 миңдей мечитибиз бар. Анын дагы бир 80-90%-ин араб бир туугандары куруп берген эле. Эми кээ бир мечиттерибиз учурунда ошо 30 жыл ичинде курулган мечиттерде кээ бирөөлөр документсиз курулуп калган. Ал документ алыш, мен өзү муфтийлик кызматка чейин да Нарын областында казы болуп иштегем, Бишкек шаарында казы болуп иштегем. Бир мечитти документтештирүү, бүт архитектура, башка бүт документтин ордуна коюу деген өтө чоң нерсе. Кайра эле бир мечит курган менен барабар нерсе да. Ошону мына урматтуу президентибизге кайрылып, мына дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия бар, анын башчысы Тойгонбой Жоробаевич болуп отуруп, улам жеңилдеттирип, архитектура башка жагына 800дөн ашык мечитти документтештирдик. Ошо бир 900 миңге жакын мечитибиз документи жок эле жөнүнө здание салынып койгон. Кудай сактасын, эртең бир жакында мына жер титирөө болду, адамдар бир баля болуп дубал кулап кетсе, ичи толом жума намазда турса, ага ким жооп берет ал нерселердин бардыгын? Ошон үчүн бардык строительство өзүнүн шартына жараша кылып туруп, баягы документтештирип койгон. Бул баягы бир жаран, мына кыргызстандык мындай эле паспорт албай койсо кыргызстандык болбойт да, метирка албай койсо кыргызстандык болбойт да. Ошо сыяктуу мечиттин да документи жок, жөн эле бир здание, бир сарай болуп калат. Бирок ошо 800дөн ашык баягы ушу мечиттерибизди документтештирдик. Азыр бир 100дөн ашыгы калды. Булар дагы кызыл линияда салынып калган, же болбосо ушу кулап кете турган абалда болуп калгандары гана калды. Буларды эми ордуларына кайра башка мечит салууну эми кийинки бизден келген муфтийлер, башка жамааттар иншалла ошо муфтинин өзүнүн жамааты, өзүнүн командасы болуп кылып кетет деген ойдобуз. Эми биздин мусулманчылыгыбыз ушундай улуу экен, элибиз динге жакын эл, билесиздер. Былтыр так ушул учурларда мына Боордош Туркия мамлекетинде жер титирөө болуп, 100 миңдеген адамдардын өмүрү кыйылып, 10 миңдеген зданиялар ошондой кулап калган учурларда ошондо жарыя кылып, элибизге жарыя кылдык элек. Ошо бир-эки жуманын ичинде 20 миллион сомдон ашык биздин шотко, ошо динге болгон ишеничи ушундай экен адамдар. Шот ачканда ошондой жапырт келип ошо чогултуп беришти. Андан тышкары фура матрастар, фура кийим-кечектер ошону жөнөтүп, ошо 20 миллионду мына посольствого алып барып бердик, жардам кылгыла деп. Мына ошо 3 жылдын ичинде эмне деген гана каргашалуу окуялар болбоду Кыргыз элинде. Мына Баткен областыбызда улам кол салуулар болуп атты. Кол салуунун үстүндө ошо аалымдарыбыз жалпы ошол жерде
мен деген ошол жерде башы көрүнгөн алымдарды алып ошол жерде кан жутуп аткан эл, качып аткан берке Кадам жайда, Кызыл Кыяда 100 миңдеген элдер качып, бечаралар отурат, аксакалдар барсаңыз үйүнөн качкан деген эмне деген нерсе. Барып ошолордун көңүлүн көтөрүп, ошол жерлерде түлөө кылып, кан чыгарып, адамдар менен Кудайга жалынып, ар жагынан ок учуп аткан, угулуп аткан учурларда ошол жерлерде жүрдүк. Эми бул дагы бир ыйманыбызга болгон элдин духун, эл деген ошол учурларда башка нерсени уккусу келбей калат экен. Бир гана Кудайдын аяттарын, Алла Тааланын сөзүн, пайгамбарыбыздын сөзүн гана уккусу келип калат экен. Барган учурларыбызда миңдеген кишилер чогулуп атты. Ошол жерлерде аалымдарыбызга сөз берип, сабырдуулук тилеп, колубуздан келишинче ал жардамдарыбызды кылып келдик. Мына санап отурсак, кече мен муфтийлик кызматты өткөрөрдүн астында канча иш чара өткөрдүк. Кыяматка барганда да, ахиретте мен Алла Таалага колуман келишинче ушу, колуман келген ушу болду деп айтайын деп, балдар статистика менен чыгарып чыкты. Ошо баардык областтарыбызда биздин муфтияттын жамааты, биздин команда дейличи, жалпы иштеп аткан дин кызматкерлеринин баардык өткөргөн иш чараларын санай турган болсок, кичинесин чоң кошуп санай турган болсок, 5000ден ашык иш чара өткөрдүк. Бул деген эмне үчүн? Элдин көрүп атасыз, мына ушундай мечит, азыр остановка сайын мечит болуп атат. Бирок мечиттерибизде сүйлөп турбаса, адамдарга улам эскертип турбаса, адам тез эле өзүн жоготуп коет. Кур'ан-ы Керимде ошон үчүн вазаккир фаинна зикра танфаул муъминин. Сен эскерткениң, акыйкатты эскерткениң, эскертүү ыймандууларга пайда берет. Жүрөгүндө ыйманы бар момундарга пайда берет дейт. Анан ушу эскертүү иштери менен болуп келатат. Мына Кудайга шүгүр ушундай иштерди кыла алдык. Андан башка дагы өтө көп иштерибиз бар. Мына эл аралык байланыштар, мына Казакстан, Өзбекстан, башка мамлекеттер, мына Россия жана башка мамлекеттер менен тыгыз байланышта болдук. Чоң алардын конференцияларга, чоң съездерге катышып келдик. Кудайга шүгүр, эми элибиздин атынан сөз сүйлөп, ошол жерде бизде да Кыргызстан бар, бир Кыргызстан мамлекетинин ушунда мусулмандар бар дегенди ар бир мамлекетке көрсөтө алдык. Ушундай бир иштерди кылган болдук. Эми бирок баягы иш бар жерде кемчилик бар. Кемчилик кылбайын десе адам үйүндө уктап калыш керек да. Анан иш бар жерде өйдө төмөн нерселер болот. Эми биз сүттөн акпыз деп айта албайбыз. Мына мурунку азирети муфтийлер дагы өз дооруна ошо заманына жараша элге кызмат кылып келген. Анан заман өткөн сайын улам жаңы нерсени адамдар талап кылат экен. 5 жыл мурун, 10 жыл мурун адамдар WhatsApp деген нерсени билбейт эле. Адамдар YouTube менен көп эле иши жок эле. Мына азыр адамдардын баары соц тармак менен жашайт. Ошого жараша биз дагы ошого жараша өсүп жетилеп, ошого жараша элге тарбия беришибиз керек да. Биз дагы ошо колубуздан келишинче 3 жыл ичинде элге багы динибизге кийлди, ошо дини баягы диний суусундук менен сугарганга колубуздан келишинче аракетибизди кылдык. Эми мындан кийин келе турган муфтийибизге да ийгилик каалайм. Кимдин тагдырында жазылат. Эми 5-6 күндөн кийин дагы бир шайлоолор болот. Тагдырында бары келет. Ал кишиге да баягы ийгилик каалайбыз. Ал дагы өзүнүн дооруна жараша биз кыла албаган нерсени алар кылар деген үмүттөбүз. Бирок ошо 3 жылдык ичинде мына Орусия мамлекетинде 1 миллиондой жараныбыз бар. Өзгөчө барсаңыз Москвада, өзгөчө Москвада балдар ыйлашат, ошо дин деп калган балдар. Ушундай болуп кетти, такыр эле динден кабарсыз болуп кетти. Адамдар камалып кеткени канча, кылмыштуулукка барганы канча, ошол жерлерде динге такыр туура эмес келген нерселер менен да жүрүп атат. Жаш балдар арак ичип кеткендер бар, жаш балдар барып наркоман болуп кеткендер бар, келип тургула деп өтө көп каттадык. Россияны почти жарымын кыдырып чыктык. Ушу Владивосток, Сахалин, Хабаровский, ушу тараптан баштап Москва, Питер, биягы Екатеринбург, ушинтип Челябинский, ар жагы Пермь, андай мындай деген бардык шаарларга бардык. Бардыгы менен жолуктук, балдардын мигранттар менен жолугуп, ошол жерде алыс жерде жүргөндөр мекендин баркын ошолор билет экен. Бардыгы ыйлашып, ушинтип келип тургула деген нерселерди. Ушундай нерселерди кое алдык. Андан тышкары мына жакында дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын башчысы менен биргеликте бизде азыр, мен өзү Египет мамлекетинде окуганмын. Азыр ошо ислам
жаатында окугандар көбүнчөсү Египетте окуйт. 1,5 миңге жакын бала окуйт экен да. Кээ бирөө мындай окуу үчүн барган, кээ бирөө турист барып эле калып кеткен, ар кандай багытта. Анан ошол жерге барып Шейхул Азгар менен, ошо Азгар университетинин эң чоң шейхи, ошо кишинин менен жолугушуп, ал кишиге дагы ушундай бир айталдык, баягы бир сунушубузду айттык. Анткени турист болуп эле ар жерден келе бербесин. Бул дагы тартип керек, бизге келечек, биз дагы контролго алышыбыз керек. Ошон үчүн буга чейинкиси болгону болду. Мындан кийинкисин биздин муфтияттан характеристика, бир справка алып, колуңа бир документ алып келсин, ошонун негизинде силер кабыл кылгыла деп. Эми алар дагы айтты, бул тышкы иштер министрлери менен дагы бир кол коюша турган деңгээлдеги иш экен. Муну да ишин ордуна келтиребиз деп. Андан кийин Саудия мамлекетине бардык. Саудияда да бир 200дөн ашык балабыз университеттерде, Рияд, Мадина, Макка шаарларында, аларга да болгон насааттарыбызды айтып келип атабыз. Пакистан мамлекетинде дагы барып жолуктук, а жерде балдар азыраак, бирок аларга дагы болгон насаатыбызды айтып, ушундай биздин келечекте муун, эми биздин дагы жашыбыз өтөт. Мына кече келдик элек, жапжаш жигит элек, бүгүн мына ушинтип бир орто жашты жашап койгон учурларыбыз. Дагы бир каалайсыңбы, каалабайсыңбы, 5-10 жылдан кийин физикалык тараптан деле адам алысырайт. Адам акыл тараптан деле алысырайт. Улам жаштар келет. Бирок ошо жаштар келген учурларда биздин жергебизде ар кандай түрлүү ойлор болбош керек. Бардыгыбыз бирдей болушубуз керек. Мечитте окуган намазыбыздан баштап, эшикке чыккан үрп адатыбызга чейин бардык бир мазхаб, бирдей акыйда, бирдей үрп адат, бирдей бир маданият менен болушубуз керек да. Болбосо бул туура. Баягы эгемендиктен кийин канча бир жаштарыбыз Египетке чыгып кетишти, Саудияга, Малайзияга, Туркияга, Пакистанга. Бирок ал жерде бир 10 жыл жүргөндөн кийин адам каалайбы, каалабайбы жаш кезинде барды да. 18-20 жашар балдар кеткен. Алардын культурасында, маданияттарында сиңирип алат экен да. Билимин эле алып келбейт экен. Келгенде ошондой арабтардын маданияты, же болбосо Пакистан, же болбосо түрк, же болбосо Малайзиянын маданиятын кошо ала келет экен. Ал биздин эл өйүн учурайт экен да. Ошого бизде көп түшүнбөстүктөр болду. Бирок ошонун үстүндө көп иштедик аябай. Бирдей формага төлөө деп. Мына мен түштүк жергесине баткенден баштап ушу Ош Жалал бардыгын ошо иштер менен кыдырып чыктык. Жанагындай кийимдерибизде ошо ата бабабыз кийип келген эле кийимди киеличи, өзгөчөлөнбөгүлөчү. Ошо Кураныбыз бир, андан өзгөрүп кетпейт андан. Адамдарды бир өйүн учураган нерселерди кылбайлы деген темаларда дагы адамдар менен көп жолугушууларды кылдык. Бирок биздин кыргыз элибиз, Кыргызстанда жашап аткандардын бардыгы ушу бир баягы мен жанагы шан шөкөттү жакшы көргөн жагыбызды айтпадыкпы? Андан башка кичине жалкоорок, жаман сыпаттарыбыз да бар. Бирок жакшы сыпаттарыбыз да бар да бизде. Ушунда кабыл ала турган сыпаттарыбыз бар. Намыскөйлүк сыпаттарыбыз бар. Анан өзгөчө ошо кыргыз элинде ушул нерсе бар. Баягы бир кыйынчылык болсо ушундай биригип кеткен учурлар. Мына пандемияда көрсөттү. Баткен каргашаларында бул нерселерди практика жүзүндө көрсөтө алган калк да. Ошондой өзгөчөлүктөрүбүз бар да. Ошондой өзгөчөлүктөрүбүздү туура жолго пайдалансак деген нерсе менен адамдарга баягы колубуздан келишинче кызмат кылдык. Эми Алла таалам кабыл кылсын деп Кудайдан бир чоң үмүт менен тиленип кетем. Устаз, чет өлкөгө чыккан бизден студенттер көп дедиңиз. Ал жакта мазхаб каралабы? Египетте кандай мазхаб менен окутулат? Башка жактарда кантип тандап жей бересиздер? Эми ошо нерсе бир аз көйгөй жаратып атат да. Туура эми мазхаб кармап окуганга аракет кылып атышат. Анткени биздин Кыргызстандан кеткендер баягы бир аз эме болгон, мурунку кеткенде бир аз баягы ошондой бир аз тентектик кылгандар дагы болгон да. Бирок биздин элге келгенде ал бата албай калды да негизинен. Анан ошо нерсени адамдар түшүндү дагы. Мына бир кишинин таасири миллиарддаган адамга тиет да. Мисалы үчүн ошо Раматылык Чубак ажынын таасиричи четте окугандардын бардыгына ошо таасири тие алган да. Биздин Кыргызстанда жашап аткан мусулмандарга кандай таасири болсо, чет мамлекеттегилер дагы баягы барып кыйналыштан ар кандай жолдо окуп аткан балдардын бардыгы Ханафи мазхабы деп
ушуну окуйлу, ушунда устаз тандайлы, Ханафи мазhabы менен сугарылган устаздардын колунда окуйлу деген нерсе адамдарда аябай ойгонду азыркы кезде. Ошону дагы бир жолу айтып, азыр студенттер менен жолугушканыбызда биякта болгон фактыларды айтып койгула балдар башка маданиятты жугуштурбагыла келгиле. Бизде элибиз ошо Ханафи мазhabы деле канына жанына сиңип кеткен. Биздин элдин менталитетине да ошо мазhabтын баягы көрсөтмөлөр туура келет экен деген нерселерди студенттерге түшүндүрүп эле келдик. Бирок эми баягы көйгөйдү жашыра бербешибиз керек. Баягы ооруну жашырса өлүм ашкере кылат деген сөз бар. Кээ бир жерлерде мындай тентектик кылгандарыбыз да жигиттерибиз бар. Бирок бардыгын сүйлөшүү менен жакшы чакырып бул маселелерди бир ортого алып келип чечишибиз керек. Мен сурайын дегеним, маселен Египет университети барганда шарттар барбы? Бизге ушул мазхабтар келгиле, же болбосо ичинен каалагандай окуп, мазхабты чыккандан кийин өзү тандап кетеби студенттер? Египетте Ал-Азхар университети ушундай тарыхы чоң университет да. Барган учурларда өзүңүз тандап аласыз кайсы мазхабта. Мисалы үчүн Бардык мазхабта мугалимдер бар. 4 мазхабта мугалимдер бар. Ошондой биз Ханафи мазхабы деп тандап алсаңыз, ошо Ханафи бөлүгүнө салат да. Анан баягы эми 4 мазхаб тең окуган жакшы бардык мазхабтарда. Биздики эми ошо адамдар өнүгүп отуруп ошого да жетет да. Ошого да жетет. Бирок азыркы биздин там-туң басып келаткан элибизди башын айландырбай, жакшынакай бир мазхабта ата-бабасы тутуп келаткан Ханафи мазхабтын чегинен чыкпашыбыз керек. Сиз кызматта отурган кездегиде дагы бир нерсени сурайын деп турам. Ажылык боюнча Кыргызстанда башка өлкөлөргө салыштырсаң, ар кайсы өлкөдө ажылыкка баруунун базары кандай? Бул ар кайсы мамлекетке баалар кантип коюлат ибадатка баруу үчүн? Ошол менен бирге Кыргызстан арзанчылык же кымбатчылык боюнча канчанчы орундабыз? Бул маселени туура түшүнөлү. Бул баягы ажылык маселеси акча бар жерде сөзсүз бир бузукулук бар. Акча келген жерде сөзсүз чыр бар. Акча бар жерде шайтан бар. Муну моюнга алышыбыз керек. Эми бизде азыр келгенде миллиондогон долларлар өтөт да, мына бир 10 жыл мурун ажылык бир 2,000–2,5 миңдин тегерек эле, ал кезде бир 10 миллион, азыр 30 миллионго чыкты. Дүйнө кымбаттап атат, көрүп атасыздар да. Анан буга Саудия мамлекетине да бул түйшүк болду. Акыркы мына ушу акыркы 6–7 жыл болуп калды, Саудия мамлекети бардыгын электрондоштурду. Бугачы дүйнөдө ошо коррупция болбосун, ушу улуу иште адамдар чырлашпасын деген аябай жакшы система койду буга. Мисалы үчүн компьютерде турат, масар электронный деп аталат. Компьютерде бир 6 ушундай бир кнопка бар, 6 белги бар. Ошо кызыл күйүп турат. Мисалы үчүн аэропорттун кызматтары, Арафаттын кызматтары, гостиницалар, тамак аштар, самолеттор деген сыяктуу. Анан качан акчасын төлөйсүң, төлөгөндө электронный вариант менен төлөйсүң. Саудиянын бир банкына, биздин РСК банкын тандап алганбыз, мамлекеттик банк. Бүт ажылардын акчалары мамлекеттик банкка келип түшөт. Кайсы жерге төлөй турган болсок, биз Саудия мамлекетинин банкына төлөйбүз. Төлөгөндөн кийин ал банкка бар акча түшкөндө бул кызыл өңдө турган нерсе жашыл болуп күйөт. Ошондо гана виза ала аласың. Ошондо 6 цвет тең, 6 орун тең жашыл болуп күйгөндө анан виза чыга баштайт компьютерденчи. Же болбосо ошондой система кылып койгонда. Анан бул сиз айттыңыз баалар ар кандай деп. Туура, ар бир мамлекеттин өз стандартына жараша. Эми ар бирөөбүз өзүбүздүн баягы көрпөбүзгө карап бутубузду сынышыбыз керек да. Саудия мамлекетинде 3 вариант турат. Бизнес класс деп турат, андан кийин орто, анан жөнөкөй деп 3кө бөлүнөт да. Ал бизнес класста Америка окшогон, Австралияга окшогон, Европа мамлекеттерине окшогон жанагындай аябай жашоо турмуштар астыга кетип калган мамлекеттер тандайт. Алардын баалары бир 20 000 долларга чейин чыгат, бир ажылыкка чейин. Экинчи вариант бул араб мамлекеттер, дагы бир орто мамлекеттер, Малайзия сыяктуу, Туркия сыяктуу мамлекеттер тандап алат. Буларда бир 10 000 доллардан ар жак бер жагына. Анын эң арзан вариантын биз тандап алабыз баргандачы. Бул биз мисалы үчүн Пакистан, Орто Азия, жалпы Россия ушу тандап ала турган варианты ушу. Ошонун тегерегинде тандап алабыз дагы. Ценалар бирдей эле, 3 вариантта турат, алар өзүнүкү менен. Биз баягы 3-үчү эң арзан вариантты тандап алабыз. Элибиз 10 000 долларды көтөрбөйт да. Чынын айтыш, 20 000 долларды ким көтөрөт бизде? Ошон үчүн азыр бир 4 000 доллардын тегереги болуп атабы, ошону тандап келип атабыз. Келгенде
бардық мына Қазақстан, Өзбекстан, Тажикстан, Россия биздики бардығына бирдей эле баалар. Арафат монча, автобус баасы монча, гостиница монча, бу деген нерселер чыгып турат. Ошого жараша төлөнөт. Бирок биздин арзан болот. Биздин Кыргызстан эмнеге дегенде бизде Меккеде вакыфтар дейт. Вакыфтар деп Кудай үчүн деп илгери Орта Азиядан көчүп барган адамдар ошол жерлерде жерлерди сатып алып, ошону вакыф министрлигине өткөрүп кеткен. Вакыф министрлигинин законунда эч убакыт кыяматка чейин ага тийише албайт. Ошонун үстүндө гостиницалар курулган. Кийин биздин жердештер келсе ошол жерде жашасын деген осуяттары бар ошол жерде. Ошону биз Кыргызстан пайдаланып келатабыз. Орта Азияда эч бир мамлекет пайдаланбайт, биз пайдаланып келатабыз. Вакыфтарды bir 10 жылдан ашты, 15 жылдай болду. Ошон үчүн ошол жерде bir $1000 тегерегинде ошол жерде эконом болот дагы, биздин Кыргызстандын ажылыгы эң арзан ажылык болот. Мына коңшу мамлекет ошо Казакстан менен бип-бирдей жерде турабыз. Саудияга учканда bir 50-100 километр айырмасы же биздики узак, же алардыкы узак болушу мүмкүн. Бирок биздики арзан. Биздики арзан. Өзбекстан менен бирдей жерде турабыз, көрдүңүздөр. Bir 200 километр айырма болор. Бирок биз турганыбыз менен $1000 биз арзанбыз анткени. Анткени ошо элибизге ылайык болсун, эл кыйналбасын, бир аз баягы элге болсо да жакшылык болсун деп ушул нерсени кыла алдык. Анан дагы Кудайым буйрса ажылыкта ушундай реформа кыла алдык, Кудай буйрса. Бизде ажылыкта курбанчылык союш ажыга барган киши ар бир кишиге важип болот. Бул важип деген милдет деген нерсе. Анан бизде илгери барат эле, барып туруп анан элдерден акча чогултуп, мисалы үчүн бир койдун баасы канча, $100, $150 чогултат эле дагы бир арабка берет эле. Ал жерде ажы башчы чуркап союп жүрө албайт да анын баарын. Анан араб аны кечикти бизде тартип дагы важип болот. Бизде бир амалды кыласың, анан экинчи, анан үчүнчүнү кыласың. Ошо тартибиндей кылыш дагы важип да, бизде милдет болуп эсептелет биздин мазхабта. Ошон үчүн баягы курбанчылык ушу проблема болуп келген да. Ал союлду, кайсы учурда союлду, чын эле союлду деп ишенбеген адамдар, мисалы үчүн $150 бердик, ал жерде $80 мен улак союп койду деп эле даттанган адамдар көп эле. Мен дагы көңүлүм тойбойт эле. Бирок ушунда ушу реформага бара алдык, комиссия барып текшерип, бир фирманы алып, тандап алып, курбанчылык соя турган. Бир аз кымбатыраак болот экен. Бирок ошого сойдуруп, алар камера менен ошо 6000 ажы болсо 6000 койду 200-300 касапчы баласы бар экен, 1 сааттын ичинде союп койду экен баардыгын канча барып. Баланчанын атынан деп анын эттерин эми баягы ошо кем багал мамлекеттерге жөнөтөт, Саудия мамлекеттери халалиндерге салып. Ошентип аны ордуна кое алдык. Видео отчету менен. Бул бир. Экинчи нерсе, биз ал жерде гостиница Мадина шаарында гостиница снимать этебиз. Бирок баягы шартка байланыштуу мурун конкурс жок эле да. Мынтип эле 1-2 киши бар эле гостиница тандайт эле. Бирок аны да конкурс менен кылдык. Бул конкурска кимдер барат катышкан? Мына Улуттук коопсуздук комитетинен, Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынан, биздин борбордук текшерүү комиссиясынан, аалымдар кеңешинен бир мүчө, анан бизден муфтияттан 2-3 киши болуп, 7-8 киши болуп, ошол жерде бир 20 күн, 30 күн жүрүп, ошо гостиницаны тамак ашты дагы ошо бир эле киши ала берет эле жылына, 10-15 жылдан бери эле. Анан эң аягында ушундай адамдарда нааразычылык да пайда боло баштаган да, ошо тамактары бир аз бизге туура келбейт, табитибизге деген эттери халалында сакталган эттер экен деген эле сөздөр эле. Бирок 2 жылдан бери ушуну да конкурс кылдык. Конкурста ушинтип келип, конкурс болуп, конкуренция болгон жерде өсөт экен адамдар. Тамактары сонун болуп, быйыл да конкурс менен кылып келишти. Ошондой бир реформаны толук кыла алдык, Кудайга шүгүр. Бул ажылыкта жанагында коррупция кылбайт, кой, келип далилдеп алсынчы ошондой кишилерчи. Ал жерге кылам деген бир уурун алып келип койсоң да кыла албайт. Банкта түшөт, банкта. Ар бир нерсени электрондой нерсе эсептеп атат. Анан бизде урушу деп, убактылуу республикалык штаб деп түзөбүз, 20 кишиден. Анын 10 муфтияттан, 1-2 аалымдар кеңешинен, 1-2 борбордук текшерүү комиссиясынан, 1 президенттик аппараттан, 1 улуттук коопсуздук комитетинен, 1 тышкы иштер министрлигинен, 1 ички иштер министрлигинен, транспорт министрлигинен, саламаттык сактоо министрлигинен болуп, мамлекеттик кызматкерлер бири-бирин контролдоп турган адамдар. Ошо бир 2 тыйын урдабыйса кармап алсам дей турган бири-бирин контролдогон кишилер. Кантип ал жерде? Ал жерде урдайын десе да акча жок да. Ал банкта турат ал акча. Банк аркылуу шот алкуру которулат. Шот алкуру кимдин 2 башы бар экен ал жерде. 1 тыйынды ашык которуп, 1 тыйынды кем которгон. Кимдин 2 башы бар экен. Ал жерде масара электрондунда кайсы жер канча
талап кылынат, ал Саудия араб ажылык маселенин 98% акчасын Саудияга көз каранды. Саудия кайсы бааны чыгарса ошону мажбурбуз төлөп бергенге. А 1-2% кайсы? Биздин муфтияттын ошо кылган кызмат үчүн деп алып кала турган $100-200 бар. Ошону менен муфтияттын кызматкерлери, казыяттар айлык алып, бардык ошо диний багытыбызды ошо менен каржылап иштетебиз. Бир гана 1-2% түшөт. Калганына эч нерсе баягы кийлигише албайбыз. Ажылыкты ошентип реформага койдук, Кудайым буйрса. Эми биз жетишпеген нерсени кийинки муфтий да кылар, Кудайга шүгүр. Мурункулар дагы өзүнө жараша. Чубак ажыдан мурун, Чубак ажы муфтий боло электен мурун банк деген түшүнүк жок эле. Адамдар $2000 элүү кишини экен $100,000-200,000 ушинтип бооруна, белине таңып алып жүргөн учурлар болгон. Бир ал кезде машина менен деле кете берет эле, велосипед менен деле кете берет эле, жөө деле кете берет эле, адамдар фанаттар бар эле, жөө барабыз деген. Анан Чубак ажыга келгенде бир гана ал кишинин реформасы аба жолдору гана кылган. Жер кургак бетинде эч нерсе барбайт, машина менен барылбайт деп. Банк системасын киргизген. Андан кийинки муфтилер да өзүнө жараша. Максат ажынын учурунда ушундай жеребьевка атуу болду да. Андан кийин биздин учур келди, муну электронный очередь кылып таштадык. Ким биринчи төксө ошо болот деген нерсе. Андан кийин жанагы бүт гостиница, тамак аш бардыгын конкурс менен кылып таштадык азырчы. Ошонун үчүн эми биз кыла албаган нерсени кийинкилер кылат деген ойдобуз. Эми замандын жүрүшү менен бардыгы оңолуп келатат. Сиз ушунча жакшы иштерди кылып келе жатып, бирок жумушуңузду тапшырдыңыз. Көпчүлүк коомчулук сизди колдоп пикирлер жазып жатышат. Устаз эмнеге кетти, дагы деле болсо болмок депчи. Көпчүлүктү бир ишендире турган, көңүлүн бир тынчтандыра турган бир жакшы себеп айта аласызбы? 1-2 эмне үчүн кеттиңиз? Мен биринчиден ушу суроого жооп берип жатып, жалпы Кыргызстан элине, жалпы мусулмандарга ыраазычылыгымды билгизем, жүрөгүмдөн ыраазычылыгымды билгизем. Анткени биздин өтө чоң бир мактана турган сыпатыбыз бар. Биздин Кыргызстанда жашап аткан мусулмандар, кыргыз эли ошо жыгылган кишини теппейт деген сөз бар да. Соц тармактар менен жашап калдык, каалайбызбы, каалабайбызбы. Ошо мен кызматтан баштагандан бери дээрлик 99% эл ошо жакшы пикирлерин жазып атканы мени кубандырат да. Анан бардыгына кайрыларыбыз. Бул нерсени ар нерсеге байланыштырбаш керек. Мен дагы мына 3 жылга жакын убакыт, 1-2 ай өтсө 3 жыл болот эле. 3 жылга жакын убакыт иштедик. Анан өзүмдүн кээ бир шарттарыма, бир аз ден соолуктарым чыңайын, бир аз дагы жашпыз, өзүм келейин, дагы бир башкалар дагы көрүп көрсүн деп. Анан бизде ушундай нерсе дагы бар эле. Муфтийлик делечи баягы ушинтип чыргайлантып, башка жер чыргайланса да көрүнбөйт да. Бирок муфтият чыргайланып турганы, диний аппак ушул кишилерди ичийбиз деп турган адамдар кызмат талашып турганычы бул жакшы көрүнүш эмес да. Бирок ушуну да бир тастыктап, бир салт болуп калсын деп дагы өзүм бир ыктыярым менен өзүм арыз жазып аалымдар кеңешине сурандым. Аалымдар кеңешине да рахмат айтабыз. Кээ бирөө ошо уялганынан кол көтөрүп бергендер болду, кээ бирөө кол көтөрбөй иштеп бер деген болду. Коллективге дагы мен рахмат айтам. Кээ бир жаш балдарыбыз бизде иштеген. Мынтип көздөрүнөн жаш чыгарып ыйлагандар да болду. Элибиздин пикирине бардыгына ыраазычылык билдирем. Ошонун жанында эле сын пикир айткандар да болуп келген. Ошо 3 жыл ичинде кээ бирөө жөн эле токуп алмайлар бар бизде. Кээ бирөөнүн иши ошо. Эртеден кечке ошо адамдарды критикалап, ошондой кесип кылып алган адамдар да бар. Кээ бирөөлөр ишенип ишенбей бирөөлөрдүн ушак сөзүнө кирип алып дагы биз тууралуу жаман сөздөрдү сүйлөгөндөр да болду. Бирок мен ушу мына мечитте отуруп айтарым, бардыгынан акым адал иншалла. Алла Тааланын астында бардыгынан ыраазымын. Мага батасын берип келгендерге дагы өзгөчө ыраазычылык билдирем. Сын пикир айткандарга дагы ыраазычылык билдирем. Бардыгына эч нерсе. Биздин мусулманчылыктын сыпаты ушу. Алла Таалага жага турган мусулман кандай болуш керек? Мусулман кечиргенди да билиш керек. Адам деген бул дүйнөдө бир адам менен таанышканыңда ушундай таанышың керек. Адам мунун кемчилиги бар. Ошо кемчилигин кошо сүйөм деп таанышыш керек адам. А кемчиликсиз болуп калсак биз периште болуп кетмекпиз. Адамбызбы, кемчиликтүүбүз. Ошон үчүн бири-бирибизди кечиришебиз. Жалпы элге дагы бир жолу рахмат айтам дагы. Кудайым жар болсун, кийинки муфтини жакшылап кадырлап, барктап, ким тагдырында ким муфти болуп келсе, диний аалымдарды ушундай жакшы сөз менен сыйлап алсак, келечегибизди Кудайым кең кылат иншалла. Биз эгемендүүлүк жылдан бери сизди кошкондо 10 муфти шайланды, сизди кошпогондо 9 муфти шайланды. Эң кыска убакытта 6 күн иштеди устаз. Эң узак убакытта 8 жыл иштеди.
10 муфтий алмашышы бул биз кыргыз эли устаздардын урматын ордуна кое албай жатабызбы, же жумуштун ордугунан көпкө чыдаш кыйынбы? Эми бул тагдырга байланыштуу нерсе экен, бирок алмашып турганы да жакшы. Негизичи баягы адам бир жерде болгондо сөзсүз адамда баягы кемчилик, адам ошо сыйыр уматка да көнүп алат, адам деген баягы колдон колго өтүүгө да көнүп алат, адамды ошондой жумшак нерсе тез көндүрөт дегендей да. Анан бул муфтиликтин да өзүнө жараша түйшүгү бар. Муну канчалаган ошол эле чоң аалымдарыбыз да муфтий бол дегенде качып баягы кой бул түйшүгү, биринчи түйшүгү, экинчи мунун жоопкерчилиги бар, Кудай астында жоопкерчилик бар деп көбү качышат бул нерселерден. Ошон үчүн эми алмашылып келди. Бирок эми мен каалар элем да, каалар элем. Мен өз ыктыярым менен кеттим. Бирок келе турган муфтийлерибиз өзүнүн бир сроктору болот. Биздин эме боюнча, жаңы устав боюнча мен 4 жылдык болуп шайланып келгенмин. 1 жыл калган астыма 1 жыл мурун кеттим. Азыркы келе турган жаңы уставдын негизинде 5 жылга шайланат. Ошо ар бир жок дегенде өзүнүн срогун толук иштеп кетсе, ошого биздин аалымдарыбыз да жардам берсе, коомчулук да жардам берсе, өтө жакшы болор эле. Сиз муфтийликти тапшыргандан кийин азыраак убакыт өтпөй, каалоочулар документ тапшыргыла деген маалымат чыкты. Документ тапшырыш үчүн муфтий болом деген адамда ниет болсо, кандай шарттар бар негизги? Кандай адам болуш керек муфтий? Муфтийликке биздин уставда ачык айкын жазылып турат. Муфтийлик кызматка ушундай эне тилинде эркин сүйлөгөн, араб тилинде эркин сүйлөгөн, диний түшүнүгү өтө терең болгон, диний тараптан жогорку билими болгон, светтик тараптан да жогорку билими болгон, эл астында абройлуу, жетекчилик кызматта 5 жылдан кем эмес жетекчилик кызматта иштеген, эл кабыл кыла ала турган адам деп жазылып турат. Ошонун негизинде документ тапшырып, ал атайын документтерин текшере турган, ал келе турган муфтийнин билим деңгээлин текшере турган аалымдар кеңешинин комиссия бар. Ошолордун элегинен өткөндөн кийин анан аалымдар кеңешине келип талапкерлиги коюлат. Аалымдар кеңеши колдоп бергенден кийин анан муну курултай бекитет. Ошондо бул 10 февралга курултай чакырышты. Азыр документ тапшыруунун бүгүн акыркы күнү болсо керек. Эртең бирсүүнү экзамендерин алып, ким муфтийликке деп сунушталган адамдардын иргеп туруп тандашат, андан кийин курултай бекитет. Сиз кызматта турганда эң оор абал кайсыл? Балким эң оору убакыт жоктугу же уйкудан, балким билип билбей жала жаап жаза берген сын пикирден улам. Эң оор кайсыл? Эң оор нерсе бул баягы Кудай астындагы жоопкерчилик. Бул бул муфтилик кызмат деген ар бир адамдын, ар бир мусулмандын абалына, ибадатына, ар намысына, бардыгына жооп бере турган кызмат да. Ошо кызмат эң адамды түйшөлтөт да. Башка нерселердин бардыгы эми ошого байланыштуу. Эми жала жапкан ал көп чуркабайт. Ошону унутпаш керек. Ал жалаадан корккон адам, баягы кумурскадан корккон адам эгин экпейт дегендей, жала жапкан адамдыкы өмүрү сүрсө 2 жылга сүрөт. Кудай алардын артын да жакшы кылбайт. Илгери бир ушундай олия адамга бирөө жала жаап берген экен да. Жала жапканда шакирттери сизге устаз ушу кылбаган нерсени кылдың деп атат дегенде, ушинткен экен. Ошону карап тургула өз башын өзү жейт деген экен. Кийин ошо зынданга түшүп, ушундай өз башын өзү жеген экен. Шакирттер ошентип эскертет. Дагы бир улуу затка, ошондой аалымга адамдар жала жаба бергенде, аалым бир күн ошентип дуа кылган экен. Аллахым, жала жапкан адамдын өмүрүн узун кыл. Бирок башын фитнадан чыгарба деген экен. Ушундай деп. Ошол жала жаап жүргөн адам 98 жыл өмүр көргөн экен. 98 жыл өмүрүнүн бардыгы көчөдө селсаяк болуп, адамдан кагуу жеп, ар жерге барып сөз өтпөй, адамдардан бөлүнүп, ошондой тагдыр менен жашаган. Ошон үчүн мен ушу эфирден кайрылып коерум, кем эле болбосун да, адамга жала жаппайлы. Жала жапкан сөзсүз бактысыздык алып келет. Жала жапкан балдарыңдын бактысыздыгын алып келет. Өзүң эле бактысыз эмес, балдарыңдын бактысыздыгын алып келет. Анткени мазлум бир кишини каргап атасың, анын дуасы кабыл болот, анын каргышы кабыл болот. Жөн жерден каралап эле бизде да ушундай көбөйүп кетти да. Бул нерселерден өтө сак бололу. Жаш жигиттер, жаш кыздар элечи, ар кимди каралап жазып эле азыр
илгери ушакты ошентип ооз менен айтчу экен, соц тармактар жок учурунда бир 20 кишиге жетчү экен, жетпесе калчу экен да, ушакчымын деген. Азыр ушакчы ошентип туруп кол менен сүйлөп калды. Ошо колдор тилге айланды. Көрдүңүз, ошо тозокко бара турган колдор деп айтам. Ошону жалган маалыматтарды жазып, ар кимдин намысына кирип, ар кимге бир нерсени токуган адамдар ошентип пул тапкан, ошентип адамдардан ошол аш болбойт. Ошол тешип чыгат. Бир күнү ден соолугуңан, бир күнү балаңдан, бир күнү тагдырыңан, бир күнү өзүң бөйрөгүңөн ажырап, бооруңан ажырап калба. Бул нерселерди сак бол демекчимин да. Адамга жала жаппайлы. Чындык болсо, акыйкат болсо, бир адам кемчиликтүү. Мен сиздин акыйкатыңыз болсо, эң адамгерчиликтүү, эч кимге айтпай келип кулагыңызга айтышым керек. Кулагыңыз укпай койдуңузбу? Анда эл арасында анда бетиңизге айтышым керек да. Анан барып алып туруп айтпаган, эчтеке кылбаган нерсени кылды, урдады, баланчаны минтибиди, тигинтибиди, эптеп адамдын артынан бир кара нерсени издеген адам ошо анга өзү барып түшөт бир күнү. Ошону унутпайлы, бирок жалаалардан эч корккон жокмун. Мына муфтийлик кызматта. Сиз жалпы жолунан айтып жатасыз, бирок өзүңүздүн келип бетиңизге бирөөлөр айта алдыбы? Айталды. Ачыктагы жала жапкандар болдубу сизге? Ачык жала жапкандар да болду. Аны да өткөрдүк. Ал кишилер деле. Алар дин жолундагыларбы же башка? Эми дин жолунда болуп көрүнгөн адамдар. Чыныгы мусулманды андай кылат деп айта албайм да. Мисал үчүн аларды мусулман эмес деп да айта албайм. Туура күнөөнү кылат. Бирок чыныгы мусулмандын сыпаты эмес ошенткендер келип жала жаап, болбогон нерселерди айтып, чукуруп, ушинткендер өтө эле көп болду. 3 жылдын ичинде эми өйдө кылды экен. Мен айтып атам, алардын баардыгын кечирдик. Бирок кылган иши үчүн өзү Кудай астында өздөрү жооп берет. Сиз жаңы кызматка келгенде журналистке жооп берип жатып, президент мени тааныбайт, байланышым жок дедиңиз. Андан кийин бир баарлашып отурдуңуздарбы? Биздин президенттин динге болгон көз карашы кандай экен? Мен жаңы келгенимде президентибиз менен ал кишини биз тааныйбыз. Ал киши мени тааныбайт эле чындап. Ошол кез келгенимде айткан элем. Андан кийин мына президентибиз менен Алла ыраазы болсун, бул кошоматчылык эмес. Мен кызматта турсам кошоматчылык дейт элеңиздер. Азыр мен эми чыккан адаммын. Ошол кезде жаран катары айтып коеюн, президентибизди да сыйлап алалы. Ушунча эмгектерди кылып атат. Чынын айтайын, мен Кыргызстан эл үчүн ушул нерсени айтып коеюн. Анткени сапарлаш болдук. Адамдын ким экенин билген кезде сапарга чык дейт да. Мына сапарлаш болдук. Умра, ыйык сапарда болдук. Ошол жерлерде көрүп аттык. Каабага Кудай таалама ушунчалык шүгүр, ошо биздин президентибиз менен, мындай айтканда падыша ушул киши менен бир Каабада кирип, Каабанын ичине кирип намаз окудум. Ошондой катарлаш турат элек, ушундай бир үн чыгып кетти, мындай чочуп кеттим. Көрсө, ошо президентибиз ушундай кыйлап аткан экен, намаз окуп чындапчы. Эми башынан көп түшүндүм, башынан көп кыйынчылыктар өткөн, түрмөлөрдө отурду, атасынан, апасынан, баласынан ажырады. Эми бул кишинин көрбөгөн, бул дүйнөдө көрбөгөн кордуктарды көрдү да, бардыгыбызга маалым. Ошолорду эстеди го, бир Кудай Тааладан бир жардам сурады го, ушул Каабага киргенде ушунчалык бир ыйлаганда мен ушундай үмүт кылдым. Ушундай президентибиз бар, биз өнүгөбүз деп. Улам барган сайын анан барып Кааба Хажарул Асвадты кучактатканда ошол жерде да бир 3-4 мүнөт ошо ыйлап дуа кылып турду. Эшикке чыкканыбызда дагы, Сафа марваларда чуркаганыбызда дагы буга артыкчылыгы көбүнчө элге сурап, Кудайым ошо элибизди аман кыл, жаштарыбызды билимдүү кыл деген сөздөрдү мынтип угуп кетип аттым да бир жерлерде. Анан дайыма байкаганым, канча жолу жолугушуу болдук, ошо эл үчүн элге бергиле, элдикин кылгыла деп эле багы ушундай багы эл үчүн арнаган адам экенине күбө болдум да. Кудай ошондой сыпатынан ажыратпасын. Алла Таалам өзү жардам берсин, тегерегин периштелер менен оросун. Кудайым көз сөздөн сактасын, иншалла башыбызга баш болуп берсин. Биз ошо улам саясатта өйдө кылдый болгон тарыхтарды көп көргөнбүз. Бирок ушундай улуулардын айтканы бар. Ошо бир элди бирөө башкарып туруш керек деп, же болбосо эл чачылып кетет деп. Ошондой башыбызда аман болсун демекчимин да. Эми мен тааныган пикиримди айтып койдум эл үчүн. Устаз, акыркы 2 суроо калды. Убактыңызды алганыңызга биз кечирим сурайбыз. Акыркы 2 суроо. Биз интернеттен бир видео көрдүк. Ясин сүрөсүн, Курандын аяттарын оркестр менен музыкага салып ордоп жатышат. Бул кандай туурабы, туура эмеспи? Эгер туура эмес болсо, кандай азап берилет? Бул нерселер өтө туура эмес нерселер. Бул музыкага салып, ал нерсе менен ойнобош керек. Куран деген Кудайдын сөзү. Биздин жаратканыбыздын сөзү. Жараткандын сөзүн ушундай деген. Көрдүңүз, Курандын аяттары менен, Кудайдын сөзү менен, Куран менен жөнөкөй сөз, адамдар сүйлөшкөн сөз
Алла Таала менен адамдын айырмасы канчалык болсо ошончо болот дегенде. Ошондой Алла Тааланын ыйык китебин алып келип алып, музыкага минтип аны мен көрбөдүм, бирок сизден уккан үчүн аны бир музыкага салган өтө чоң күнөө болот. Аны Кудай сактасын андайлардан сак бололу демекчимин. Андай жаман адаттарга барбайлы. Курандын ошо пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткен, адамдар Куранга эмгек кылып кеткен гана жолдо окулуш керек болчу. Бул ал жаңы ойлоп музыкага салып жо бул нерселерден алыс бололу. Дүйнө жүзү колдонгон эң туура деген 4 мазхаб бар. Азыркы эң негизги көйгөйлөрдүн бири мен айланамдан көп көрөм. Наскиге маск тартуу 4 мазхабтын бирөөндө барбы? Бул нерсени жакшы карашыбыз керек. Наскиге маск тартуу бизде болбойт. Баягы бизде бутубузду жуушубуз керек. Же болбосо маск тарта турган өзүнчө жана маазылар бар. Өзү суу өткөрбөгөн, өзүнүн формасын жоготпогон. Жок, ал мааз эмес, биздин кадимки биздин наскиге тарткан болбойт. Устаз, сизге ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге бир эркин бир эки ооз сөз. Жалпы кыргыз элибизге мына Рамазан айлары келатат. Пайгамбарыбыздын Аллахумма баллигна Рамазан, Алла Таала Рамазанга аман эсен жеткир деп дуа кылат эле. Ошо пайгамбарыбыздын дуасын кайталап, Алла Таалам ар бирибизди Рамазанга аман эсен жеткирсин, элибизге тынччылык, аманчылык болсун. Мына бардыгыбыз күнөө иштерден алыс бололу, тооба кылалы, Кудайга жакын бололу. Алла Таалам афаттардан, биз табага кала турган абалдардан Алла Таалам ар бирибизди алыс кылсын. Бардык кыргызстандыктарга ыраазычылык. Достор, эмки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Биздин каналга сөзсүз катталыңыздар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө ассаламу алейкум.